Кыргызстанда кылмышка шектүү катары кармалгандарга тергөө учурунда 6 түрдүү жаза чарасынын бири колдонулат. Алар үй камагы, сыртка чыкпоо, тил каты, же күрөө, акча коюу, же камакка алуу бөгөт чаралары бар. Буларга кошумчадагы бир жаза чарасы сунушталып жатат. Ал электрондук билерик аркылуу көзөмөлдөө. Бөгөт чаранын бир түрү катары соттун чечими менен ишке ашат. Бүгүнкү күндө биздин тергөө абактарында абдан көп тергөө алында жүргөн жарандар камалууда. Анан баягы силер ушу эл өкүлдөрү деле канча эме замечание алгансыңар, ошо 1,5 жыл, 1 жыл тергөө абагында отуруп, анан акталып чыгып кетип атат да. Ошон үчүн ошондой абалга келтирбеш үчүн көбүнчөсү оор эмес кылмыш кылгандарга ушул электрондук браслет бөгөтүн колдонсок, бир оператор менен кошот, мисалы мегаком деп коебуз. Киши не ограничение свободы, ограничение передвижения правильно будет, да? Сот чечими чыкса, бул мера пресечения кишиге браслет илинет, ал арестке алынбайт. Ага сот бекитет, чүй областынан чыга аласың, чыга албайсың деп, же эки областынан чыга албайсың деп. Мыйзам долбоору катары жогорку кеңештин тармактык комитетинде каралып, колдоо тапты. Мында демилгечилер тергөө учурунда абакта кармалгандар көбөйүп кеткендиктен, бул бөгөт чара анча оор эмес кылмыш кылгандарга колдонуларын билдирди. Электрондук билерик шектүүнүн бутуна тагылат. Анын кайсы аймакта жүрө турганын сот чечет. Сот көрсөткөн аймактан чыгып кеткен учурда маалымат борборуна белги берилет. Шектүү белгиленген аймактан чыккандыгы үчүн кошумча жазага тартылат. Илгери кинодон эле көрчү элек, азыр деле кинодон эле көрөбүз да, электронный браслеттерди тагып коюп, анан ограничение кылып коет экенсиңер, значит, Бишкектен чыга албайсың деп. Мисалы Бишкек, же район, же Бишкек, же бир айлык же бир райондон чыга албайсың, же областтан чыга албайсың, же Кыргызстандан чыга албайсың, ограничение коесуңар. Эгер ал адам чыгып баратса, эмне кылат ал? Жарылабы же мындай бир ток менен тебеби? Жок. Ал ошол ситуационный центрге тиешелүү маалымат түшөт. Ошол сигнал түшөт. Сигнал түшөт, анан дагы наказание болот үстүнөн. Анан ал ошол режимди бузган үчүн тиешелүү чаралар көрүлөт. Сөз болуп жаткан электрондук билериктин баасы $1000 түзөт. Албетте бул өкмөткө кошумча чыгым. Экинчи тараптан заманбап санариптешкен ыкма катары Европа өлкөлөрүндө жана Россияда колдонулат. Коңшу өлкө Казакстандагы мыйзам долбоорун кабыл алаарда анын чыгымдарынан улам узакка созулган талкуу жүргүзгөн. Жөн эле түрмөдө деле багышып атпайбы, андан көрө ал өзүнүн үйүндө турат. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы ал эч кимде менен байланыша албайт. Кылмыштын ишинин жүрүшүнө эч кандай тоскоолдук жарата албайт. Тергөөнү ачык, эркин жүргүзгөнгө да толуктуу мүмкүнчүлүк бар. Анан экинчиден ал баягы кандайдыр бир убакытка чейин, мисалы анча оор эмес кылмыштардын категориясына кирет да. Бул мисалы жөнөкөй эле кокустан болуп аткан кылмыштар болуп калышы мүмкүн, же билбей жасап алып аткан кылмыштар болушу мүмкүн, же атайлап өзү жасабаган өзүнүн иш аракетине көз карандысыз жагдайда жасалып калган кылмыштар болуп калат. Ошол категорияга жасала турган жаза убактынча чектөө чарасы болуп эсептелет. Электрондук билерик 1950-жылы Гарвард университетинин окумуштуулары тарабынан атайын сот жообуна тартылгандарды же кылмышка шектүүлөрдү көзөмөлдөө үчүн ойлоп табылган. Биринчилерден болуп АКШда колдонулган. Россияда 2010-жылдан бери колдонула баштаган. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.